Бул эже мойнуна 100 грамм ичип алганда ичип алып акыры айданып Кантип мас экенин мен билип койдум. Сага 99 жолу түшүндүрүш керекпи? Ал протоколду мен канча штраф төлөшүм керек? 17,5 миң сом. Неге төлөшүм? Мен картайган кишинин бабалары мен балдарын тепкире алдым. кнейлер бар да. Кнейін алып қойшы, машинадан зытты өтіп болшы. Sokol Media порталы бүгүнкү чыгарылышта жол эрежелерин бузган айдоочуларды жана коомдук тартипти бузган шаар тургундарынын жоруктарын көргөзөт. Бул Toyota үлгүсүндөгү автоунаа Фрунзе жана Ибраимов көчөлөрүнүн кесилишинде автоунаа жарыгы жок кетип бара жатканда кайгыл кызматкерлери токтотуп текшерүүгө алганда айдоочу спирт ичимдигин ичкендиги байкалган. Аны тастыктоо үчүн наркология бөлүмүнө бет алды. Анна, Николай, Владимирская. Направление неизвестно. Разыскивается автомашина. Мерседес-Бенц. Свет Тереков. 08 Киев. Haydi oturalım artık. Artık oturalım. Abi ünlükte düşündür. Айкет. Бул айдап койдум. Бул эже мойнуна 100 грамм ичип алганда ичип алып акыры айданып Ha? Bakasın. Cevap bekliyoruz. Nasıl yapıyorsun? Yok. жок. Эмне үйрөтөсүң экен? Не кылгам сендерди? Сиздин документериңиз менде эже. Азыр мыйзам кабына башыйып, Айкет. Эже сиз алдында отуруп алыңыз. Кафе эле койчу. Эже сиз алдында отуруп алыңыз. Айдоочунун спирт ичимдик ичкендиги аныкталып, унаасы айып коросуна токтотулду. Ал эми бул айдоочу дагы кайгыл кызматкерлери тарабынан токтотулганда спирт ичимдиги ичкендигине шек жараткан. Тастыктоо үчүн кайра наркология бөлүмүнө жөнөдүк. Biz kaçan narkologa barıp yaşlar результаты заключения чыгарып бергенден кийин сизди ичип ичти деп чыгарып берсе сизди ичип алып айдап деп сизге протокол түзүп берем мыйзам түрүндө. Макулбу? Азыр наркологияга барабыз, өтөбүз. Эгер ичкен болсоңуз сизге тиешелүү протоколдорду түзөбүз да машинени айып короого токтотобуз. Айдоочу отуруңуз. Качан наркология барып сизди мас деп эгер чыгарып берсе заключенияны ошондо биз протокол түзөбүз. Виндыга барганда сизди таза деп чыгарып берип койсом эмне болот? Түзүбүз. Башаңыз. Жок, мен сизге түшүндүрүп айтып атпаймынбы? Мен сизди азыр мас болуп айдап берип атпаймынбы? Түзүбүз, машина тыштайбыз, таксимен. Сизди биринчи наркологияга барабыз. Качан сизге заключение чыгарып берсе, протокол түзүбүз. Мен сизге түшүндүрүп айтып берип атпаймынбы? Түшүндүрүп айтып берип атпаймынбы? Жок, мен сизге түшүндүрүп атам. Азыр эмне деп протокол? Мас деп түздүм. А мен кантип түшүндүм мас экениңизди? Жаңа эле Ал биздин алып кетесиз, подозрение. алып кетесиз бербейсизби? Подозрение менен алып барасың. Давайте ошол Эгер боюнча эле наркологиядан чыгарып берсе, мас, бул айдоочу мас экен десе, мен сизге ошол жерден түзүп берем. На месте түзүп берем. мас деп туруп, Машинени айып короого толтурабыз. азыр протокол түзүп, Макулмун. маспын. Давай. Мен макул. Мен айдабайм, мен сизге түзүштү берейин азыр. Түзүштү берейин.
полный ключін беріп машинаны тастайды. Протокол түзейміз. Мен не деп түсем аз сізге? Мас деп күттіңіз. Мен білмеймін да, қашан врачта... Алкотест жүргөдү. Алкотест сіз текшересіз. Егер шықпаса подозрениемен алып тұрасыз. Алкотест қайра түзөсүң. Мен қандай шарикті Мен қандай не biliyorsun? Не знаю. Чё? Пойди. Не гони. Как? Нет. Деп жазбайбыз. Алдыда басқан тұрғанымыз, поведениямыз, сөйлеген сөзіміз 100% ішкенімізді тастықтан. Мас деп жазып бердім. Қандай тастықтар? Алдығы сіздің запахыңыздан, басқан тұрғанымыздан, өзімізді, сөйлеген сөзімізді, клиникада, көз көзарында. А может быть это, может, uykusuzluk. Uykusuzluktan biz tuttavays mı? Мы уже определили, дали заключение, все. Мына мас, мына бергеніңіз, мына. Сізде мас екеніңіз. Күч қолдың мұ, ұстай керек? Ешкім күч қолдамады. Күч қолдың мұ. Мишарбайча, келдіңіз. Сізді сұранды, тұрып поведеніңіз. Сізде сөз мақұлдығыңызды берген жоқсыз. Мақұлдық бергеннен сіздеріне экспертиза өтілі бар қойшы. Бірақ сіздің басқа тұрғаныңыз, үйлеріңіз, бар біріншілеріңіз, заключение, как проведение, вот так определение, все, А как вас екенін мен біліп қойдым? Вот объясните. Я вам объясню. Мен түсінгенімді. Мен түсінбейдім. Аны үшін 7 жыл оқыш керек. Вот 7 жыл оқығанша сіз 7 жыл оқығансыз. Siz 7 жыл оқыдыңыз ба? Мен 50 жыл болды іштеген стаж. 50 жыл оқыда сіз түсіндіргенге шығыңыз бар. Сағат 99 жол түсіндіріш керек пе? Вот түсіндіріңіз. Бірақ сен моңғолия поведениеңді айтып жатады сенің мас екеніңде. Жоқ. Ол басын жүрем, ертең Силу применения. Силу применения. Давайте. Тастықтау, түсіндіргілер ма? Мен қайнасымен маған әңгемесі жоқ, маз екенін тастықтау. Ошан түсіндіргілер. Мен отказ деп жазды, отказ. Өрткөнден, экспертиза өрткөнден. Мен өрткөнден отказ бердім. Мен әткенге мен маз емеспін. Неге? Мен маз емес болдым, неге? Сен не мас бол? Сілер мас болып қойдың. Вы же, сілер массың деп күмет қана алып келіп отпайсың.
Тұра ғой. Не өтпей тұрсың? Мен өтпеймін, неге өттім? Жүріңіз, маса емес болсаңыз кетіңіз. Давайте, определитесь. Вот, объясните мне досконально. Түсіндіріңіз, мен қайтып маспын. Қайтып біле отыр менің маз екенімді. Қайтып біле отыр. Мен маспын, маз емеспін, түсіндірдім. Андай жерде. Мен қайсы законды бұздым, ошоны түсіндірдім, мен аны шығамын. Сіз ала мен сізге көрсетіп беремін, мен içken мен маспын дегеніңізді мен сізге бияқтан көрсетіп беремін. Siz Allah жерде біліп көріңіз. Sizге барды нәрсе закон жүзінде, анда қағаз күнінде. Азыр сіздікі 128 статья, часть 2 менен ГИНДДан, наркологиядан. Экспертизадан өткөнүн баш тартып деп сизге протокол түзүп беребиз. Ошол жерге мыйзам негизинде. Ал протоколду мен канча штраф төлөшүм керек? 17,5 миң сом штраф төлөйсүз. Неге төлөшүм? Эгер макул эмеспи, сотко барасыз. Соттон чечишет аны. Мен сизге алган жерге кол коюп отурмун. Ой бөлөңүз, эчтеке бөлөңүз. Мен алдан башка Эртең арыздансаңыз болот, биздин үстүнөн арыз жазсаңыз болот. Жүрүңүз. Бакта эмне турат деп айтсаңыз? Мага түшүндүрүң. Не түшүндүрөйүн? Айтыңызчы, мен сизге түшүндүрөйүн. Эмне түшүндүрөйүн? Эмне кызык болот? Айтыңызчы, мен түшүндүрүп берейин. Мен неге мас деп отурдум? Сизди мас деп айткан жок. Мас деди, тиеже мас деди. Мас деп айткан жок. Сизди деп отказ. Сиздин көзүңүздөн, сиздин баскан турганыңызда, сиздин сүйлөгөнүңүздөн мас экениңиз билип турат. Эгер мас эмес болсоңуз, мен эмне билип атасыз? 50 жыл окугам дейт. Хорошо, сиз Сен бай. ал үчүн, ал нерсени билиш үчүн, мас экениңди билиш үчүн 7 жыл окушуң керек. Ал мен өзүм 50 жыл окугам, мен 50 жылдан бери иштейм, мен билем деди. Кантип мас экениңди билиш үчүн мен билем. Айтып бүттүңүзбү? Аны менин кантип мас экенимди билип атканым. Айта алай эмес. Мен кантип мас экенимди билип атканымды түшүндүрдү. Аны мен кетем. Мен угум. Эгер мас эмесмин деп атасыз, ичкен эмессиз, эмнеге өтпөйсүз? Эмнеге өттүм? Сизди тасыйбыз. Эгер мас эмес мен мас эмесмин. Досконально түшүндүрмөйсүз? Мен өзүм укуп, өзүм макул. Мен сизге түшүндүрүп берейин. Сизге түшүндүрүп берейин. Сиздин жакка эмне алып келгениңизди. Биз сизди тияктан токтоткон мезгилде убакытта биздин үчүн алкотест бар. Ошону үйрөткөндөн кийин алкотест ишти деген ошо чыкты. Ошол негизинде сизди подозрение менен наркологияга алып келдик. Сизди укпайсызбы? Ичип ичпегениңизди тастыкташ үчүн мияка алып келдик. Бул жак менде. Мен сизге түшүндүрүп айтып атпаймынбы? Мен сизге алып келдик. Сиз мияка келдиңиз, экспертизадан өткөндөн баш тартып атасыз. Туурабы? Мияка деген заключение чыгарып алат мияктан. Экспертизадан өткөндөн баш тартты деп, отказ деп жазып атат. Отказ деп. Ошол негизинде бул кодекс о нарушенияда 128 статья, часть 2. Ошондо бар, жазылган. Экспертизадан баш тартса, ГИНДДан наркологиядан өткөндөн баш тартса, биз сизге ошол 2 статьянын негизинде сизге протокол түзүп беребиз. Сиз баш тарткандыгыңыз үчүн. Түшүнүп атасызбы? Түшүндүңүзбү? Мына мияка отказ деп жазылган, индикатор трубканы үйлөнгөндөн баш тартты деп жазылат. Результаты Результаты сизде эчтеке деген жок, эчтеке. Сизди мас деп да чыгарган жок, со деп да чыгарган. Эмнеге? Биз сизге ошол мияктан баш тарткандыгыңыз үчүн, экспертизадан өтпөйм деп атпайсызбы? Ошонун негизинде сизге протокол түзүп беребиз. 27 статья, часть 2, отказ водить от прохождения соответствующего установленного порядка освидетельствования на состояние алкогольного опьянения. Штраф средней категории 17,5 миң сом. Еще раз. Окойсно. 27 статья, часть 3. Отказ водить от прохождения соответствующего установленного порядка освидетельствования состояния алкогольного опьянения. Сен мияктан отказ бердиңби? Отказ бердиңби? Мияктан отказ бердиңби? Наркологиядан өтпөйм. Давай. Сага мынакей. Я не отказался и не... На, я сага жазып бердим, көрдүңбү? 128 часть 3. Данный водитель транспортного средства отказался от прохождения освидетельствования. Я не отказался. А мне говорю мияктан? Я не подписывал. Бизге деген заключение чыгарып берди. Отказ деп, отказался деп. Я не отказался. Ол деп бакын. Сиздин документиңиз мынакей. Тамас. Нормально. Жок, документ албайсыз. Сиз протоколуңузду түшүндүрүңүз. Жашнакай түшүндүрүңүз. Бир жолу, акыркы жолу түшүндүрүм. Ол протокол сизге
Я не отказался. Я не подписывал этот документ. Жоқ, қол қойбай эле коңуз. Ал сиздин эркиңиз, кол коесузбу, кол койбойсузбу. Мен сизге протокол, түзүлгөн протокол жөнүндө сизге айтып берип атам. 128 статья, кодекс о нарушении 128 статья, часть 3. Данный водитель транспортных средства отказался от прохождения освидетельствования состояния алкогольного опьянения. Наркологияда мектен өткөндөн баш тарттыңыз. Ошол себептен сизге протокол түзүлүп берилди. Сиз өзүңүз айтып коесузбу? Алар 50 жыл окуптур. Мен 7 жыл окушум керек экен. Все, хорошо, болду. Сизге түшүндүрүп айтып бердик. Документтериңизди аласызбы, албайсызбы? Аласызбы документ? Айдоочунун көйлөгүңүз. Алар биринчи Сиз аны ошактан ушулордон сурай бериңиз. Мага не берет ал суроо? Жок, сиз жумушуңузду аткарып атасыз. Жумушумду аткарбадым ба? Сиздин жумушуңуз мен маз экенин, маз эмес экенин. Менин жумушум эмес, ал сиздин мас эмес экениңизди аныктаган, ал менин жумушум эмес ал. Сиз менин жумушуңуз. Сиз менин жумушум. Аласың? Ал. Бул айдоочунун дагы автоунаасы айып коросуна токтотулуп, тийиштүү кагаздар толтурулду. Алайын деп, тепкірешті. Мен қартаған кишinin оғылары, мен балдарын тепкіре отыр. Қырғызстан қайрақты пайда болып. Магазинге баргансызбы? Мен нанға барып тұрып, тепкіре алшы. Кайсы жерден эле? Народный, московский Баркамбаев. Мен уятпын, вообще. А милиция качан чалдыңыз? Милиция мону кармашты, анан кейін көңілін қармап тұрып, алып берішті. Нелериңизди алып койду, эмнелериңизди алды? Акчамды алды, телефонду алды. Канча акчаңыз? 550 сом бар болчу. Ошону алып алды. Телефонду болду. Карайсың, бияқта бар. Карайсың, вы скинули мой телефон? Больше нет. Да, ғана клейлер бар да? Клейін алып қойшы, машинадан жыттыдық бұлшы. Ал эми бул жабырлануучунун айтымында үйүнөн дүкөнгө чыкканда эки бала тепкилеп тоноо аракетин көргөн. Бул ишти териштирүү максатында кайгыл кызматкерлери жакынкы милиция бөлүмүнө өткөрүп беришти.